Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акени сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында. Актуалдуу жаңылыктар сиздер менен. Видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Мусулмандардын Курман айт майрамында Швециянын Борбордук мечитинин маңдайынан чочконун майын сала Куранга коюп өрттөө акциясы болуп өттү. Бул акцияга уруксат Стокгольмдогу бийлиги тарабынан берилген, ал эми ага каршы чыгууга жергиликтүү полиция тоскоолдук кылган. Президент Садыр Жапаров Ысык көлдө Асман экологиялык таза шаарынын курулушуна капсула салды. Салтанаттуу иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чет өлкөлүк компаниялардын өкүлдөрү катышты. Шаардын долбоорун даярдоого 1,5-2 жылдай убакыт кеткен. Ал шаарда 500 миңден 700 миңге чейин адам жашай тургандыгы пландалууда. Аянты 4000 гектарды түзөт. Тыштан келген инвесторлор сала турган Асман эко шаарында алдыңкы санариптик телекоммуникациялык технологиялар колдонулат. Заманбап Асман экологиялык таза шаарын 7-10 жылда куруп бүткөрүү пландалууда. А также кабинет министров и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Сейчас происходит презентация этого нового города, рассказывается, что в нем будет строиться, что будет реализовываться, и позднее уже будет происходить закладка капсулы. Сейчас я вам покажу, где она будет происходить именно. Бүгүн ырчы айым жакында болуп өткөн тойлордо жалгыз жүргөнү, аял затына тиешелүү баштап жаткан долбоорлору тууралуу өз дарегине айтылган суроолорго так жооп берип жатып, Нурлан Насип менен эмнеге ажырашкандыгын ачыктады. Нурланды жүдөтүп жибердиң, үй бүлөнү да кошо сүйрөй жүрүш керек го деген окурманына ырчы айым, үй бүлөнү бир эле аял сактай албайт. Ажырашкан аялдардан сураңызчы, дароо эле ушул чечимге келишиптирби? Баласы бар аял 100 жолу ойлонуп, 100 жолу өзүн өзү сооротуп, алдап, бүт амалдарын көрөт. Аракети жокко чыкканда белди бууп жаңы жашоого багыт алат. Адамдардын оюн өзгөртө албайм. Мен баскан жолду басыңыз. Ошондо түшүнөсүз. Ал эми бирөөнү жаман дегенден алысмын. Ар бир адам бактылуу болсун. Ой жүгүртүүбүз, жашоого көз карашыбыз бөлөк экен. Ошон үчүн жолубуз эки айрылыш кетти деп жооп берген. Эске сала кетсек, түгөйлөр Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова